Эркектер бул үч сөздү эч качан аялыңызга айтпаңыз. Биринчиси салыштыруу. Баланчанын аялы ушундай, красавица, фитнес залга барат, мындай фигурасы андай, мындай деп башка аялдар тууралуу аялыңыздан мурда сөз ачуу бул эң коркунучтуу, эң жаман нерсе. Аялга билбейсиз, балким кызгантып коеюн, кичине ишин неме кылып коеюн, күйдүрүп коеюн деп башка аялдар тууралуу мен аялга барганмын, мындай гүл бергенмин, ал кыз мага мындай сөздөрдү айткан деп айтып бериш бул аялга катастрофа болот, ичин күйдүрөт, өрт коет. Баягы сап-сары болуп калган күздөгү чөптөрдүн үстүнө бир күгүрттан жетерлүү го күйгүзүп салыш үчүн. Ошондой болот. Дарактарды карасаңыз, бир эле дарактан миллиондогон дан күгүрттөр даярдалат, күгүрттандар даярдалат. Аялга өтө катуу тиет. Бул мени сүйбөйт экен, көңүлү жок экен, андай мындай деген аял отуруп алып, үйдө отуруп алып эле жөндөн жөн кичине бош калды дегенде ошо сизге ою кете берет. Ушундай деген эле, мындай деген эле, азыр ким менен отурат, ким менен жүрөт деген нерселер аялды кыйнай берет. Биринчиси салыштырбайт экенсиз эч качан. Салыштырбаңыз. Салыштырбаңыз. Андан кийин бүгүн көбү кемчиликти аялынан издейт да. Өзүнүн кудум ошол красавчик сезет, өзүнүн кудум баягыдай өзгөчө сезет. Бирок ошол эле учурда бардык нерсени аялына оодура берет. Кемчиликти өзүңүздөн издесеңиз, аялыңыздын кемчилигин издегенге убактыңыз дагы жетпей калат. Красавица болушун каалайсызбы? Сиз красавчик болушуңуз керек. Өзүңүз курсагыңыз алдыңызга чыгып, партага чыгайын деп калды. Аялдан сулуулук талап кыласыз да. Ал аял аярлуу жан, ал бала төрөйт, ал семирет, организм өзгөрөт, өзгөрөт, ою, психологиясы өзгөрөт. Себеби ал бир жанды эмес, 2-3 жанга ылайыкташырылган. Ошондой экен бул маселеде ойлонуңуз. Ал эми үчүнчүсү, андай деп, мындай деп ар ким айткан сөздөргө ишенип, кээде туура эмес диагноз коюп ажырашуулар болот да. Кандай десем, мисалы, аялыңыз сизге кыянат кылбаса, үйүңүздөгү буюмуңузду көтөрүп уурулук кылып башка жерге сатпаса, акчаңызга, байлыгыңызга кыянат кылбаса, өзүңүзгө кыянат кылбаса, бардык маселелерди, калган маселелерди кечирсе болот да, мен ойлойм. Кечирсе болот. Арзыбаган маселелерде бүгүн спорт менен алектениш керек да. Мисалы, кечкурун келдиңиз жумуштан, дароо эле келип телефон чукулап жатпастан, балдарыңыз менен алек болуп, балдардан кийин балдарды кийиндир, аялыңызга айтып кийиндир деп көчөгө, парктарга басып келүү, кечки сейилдүүлөрдү кылуу, бул аялга өтө өзгөчө эс алуу берет да. Демек мен бар экенмин, мунун жашоосунда менин ордум бар экен деп көңүл бөлүү. Бүгүн внимание дей берет көбү. Ошо вниманияны чындыгында бере албайт көбү. Бергенге аракет кылыш керек. Көңүл баягы эркектердин көбү ушундай, баягы эркектик уруктары чогулуп калган учурда, төшөк маселесиге жакындаган учурда жакшы мамиле кылат дагы, ошо иш бүткөндөн кийин болуп тескери карап жатып алат да. Бул эң туура эмес маселе. Ошол учурда дагы, каалабай калган учурда дагы кучактап мээримиңди, сүйүүңдү билдиришиң керек. Сүйүүңдү билдиришиң керек. Маанини ошол учурда беришиң керек. Ошондой экен, урматтуу эркектер, эр азамат жигиттер, бул маселеге маани бериңиздер. Мисалы, үйгө келдиңиз сиз, атасыз, үйгө келдиңиз, бир балаңыз, бир кызыңыз уктап атат. Кызыңызды ойготуңуз. Кызыңыз менен курсагын токтоп, кеңири күлүп, сүйлөшүп, аны менен отуруңуз. Себеби эртең бойго жеткенден кийин эки үйлүү болот да кыз бала. Өзүнүн үйүн таштап башка үйгө кетет. Башка үйдөн өзүнүн үйгө келейин дейт, бирок бул үйдө дагы, ал үйдө дагы өзүнүн үйүндөй сезбейт, эркин сезбейт өзүн. Ошондой экен, ал менен маектешиңиз, кызыңызды сыйлаңыз, урматтаңыз, пешенесинен өбүңүз, кызга мээрим бериңиз. Мээрим көргөн мээрим көрөт.